Талас облусунда коомдук тамактануучу жайдан газ баллон жарылып, жаракат алган аял көз жумду. Бул тууралуу Бишкек травматология жана ортопедия элимизилдөө борборунун маалымат кызматы билдирди. 39 жаштагы аял 21 январь күнү көз жумган. Ал күйүк алып өтө оор абалда ооруканага түшүп, жандандыруу бөлүмүндө жаткан. Беле кетсек, 4 январь күнү Таластын Кара Бура районундагы Кызыл Адыр айылында Шаурма Сити коомдук тамактануучу жайында жарылуу болгон. Анын кесепетинен 11 адам жаракат алган. Арасында жаш балдар дагы бар. 4 өтө оор абалда райондук ооруканага жаткырылган. Ар кимисинин күйүгү ар кандай деңгээлде болгон. Бишкек шаарында COVID-19 илдетинен 1 адам каза болсо, 71 адам илдетти жуктуруп алды. Бул туурасында республикалык штабтан билдирди. Бир сутка ичинде катталган жаңы учурлар Бишкек шаарында 33, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 27, Ош облусунда 2, Талас облусунда катталган жок, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 3, Жалал Абад облусунда 1, Баткен облусунда 1 учур катталган. Кыргызстан боюнча ооругандардын жалпы саны 83.971 адам болду. Айыгып чыккандардын саны 80.025 жетти. Стационарда дарыланууда 661 бейтап жатса, алардын ичинен 28 адамдын абалы өтө оор экени айтылды. Ал эми амбулатордук дарыланууда 952 бейтаптын жатканы кабарланды. Бишкектин 2 мектебинин окуучуларынан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Иликте келгенде ал окуучулардын үйүндө вирус жугузуп алгандар болгону такталды. Учурда балдар менен бир класста окугандардын бардыгы 2 аптага аралыктан окууга жиберилди. Ал эми мугалимдер ПЦР тест тапшырууга жөнөтүлдү. Алар кайсы мектептер экени айтылган эмес. Мэрия оорунун белгилери байкалган үй-бүлөлөрдү коронавируска тест тапшырууга чакырды. Ал тууралуу мектептин администрациясына кабар берүүгө, анализдердин жыйынтыгы чыкканга чейин балдарын үйдөн чыгарбоого ата-энелерди үндөдү. Эске салсак, Бишкекте 18 январдан тарта 1, 5, 9 жана 11 класстын окуучулары мектепке бара баштаган. Баткен шаарында 23 ноябрдан бери изделип жаткан Мактым Кожонованын сөөгү табылды. Бул тууралуу укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булак билдирди. Маалыматка ылайык, аялдын сөөгү өзү жашаган үйдөн 200 метрдей алыс жерде өскөн бүлдүркөндүн арасынан милиция кызматкерлери тапкан. Анын массысын иттер бакка көтөрүп келип, ошол аркылуу издөө иштери жүргүзүлгөн. Аялдын сөөгү өлүкканага өткөрүлүп берилип, экспертиза дайындалган айтылды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы ага милиция кысым көрсөткөн деген маалыматтар чындыкка дал келбей тургандыгын билдирген. Маалым болгондой, 2020 жылдын 19 ноябрында Кожонова өзүнүн 17 жаштагы кызын жашы жетелектигине карабастан турмушка узатып жиберген. Аталган факт Баткен шаардык ички иштер башкармалыгында жазык кодексинин 178-беренеси диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. 23 ноябрда ал үйүнөн чыгып кеткен боюнча кайра кайрылып келген эмес. Буга чейин ал аял Өзбекстан менен Тажикстандан да изделип жатканы айтылган. Аялдын 6 баласы болгон, эң кичүүсү 6 жашта экени айтылды. Ички иштер министрлиги Мончодо зордукталган балага байланыштуу окуя 2-3 жыл мурун Кыргызстандан сыртта болгонун, кылмышка шектүү адам изделип жатканын маалымдады. Министрликтин басма сөз кызматы 24 январдагы билдирүүсүндө чагымга алдырбоону жана такталбаган маалыматты таратпоого чакырды. Эске салсак, 23 январда интернетте Мончодо белгисиз эркек болжол менен өспүрүм балага ыплас аракет жасап жаткан тасма тараган. Финансы полициясы авиабилеттердин баасын негизсиз кымбаттаткан фактыларды аныктоо иштерин жүргүзүп баштады. Бул туурасында аталган органдын маалымат кызматы билдирди. Текшерүүнүн алкагында Финполдун кызматкерлери Борбор каладагы авиакассалардын биринен кызматтык иликтөө жасаш үчүн Бишкек-Москва багыты боюнча 67.800 сомго авиабилет сатып алышкан. Жыйынтыгында билет баасы тур оператор тарабынан жасалма жол менен көтөрүлгөндүгү аныкталган. Алар суроо талаптын жогору болушунан пайдаланып, авиабилеттердин баасын мыйзамсыз түрдө кымбаттатканы айтылат. Бул факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш ачылды. Азыркы тапта республика боюнча ушул сыяктуу фактыларды аныктоо иштери жүрүп жатканы кабарланды.
Дүйнөнүн чоң шаарларындагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму орноткон жабдыктар 25 январга караган түнү саат 3-кө карата баш калаада абанын сапатынын индексин 279 деп көрсөттү. Аталган уюмдун эртең мененки саат 8деги маалыматына караганда Бишкектин борбордук бөлүгүндө индекс 199га түштү. Кыргызстандын борбору дүйнөлүк рейтингде кайрадан биринчи орунга чыкты. Алдыңкы 10 сапта Бишкектен кийин Индиянын Дели, Колката, Мумбай, Кытайдын Шэньян, Бейжин, Пакистандын Лахор, Непалдын Катманду, Бангладештин Дакка, Вьетнамдын Ханой шаарлары турат. Бул калаларда индекс 173төн 197ге чейинки санды көрсөтүүдө. 23 январда жаңы Ангрен жылуулук электр борборунун цехинин жетекчисинин сөөгү өз үйүндө асылган абалда табылды. Бул тууралуу газета УЗ басылмасы кабарлады. Маалыматты Өзбекстандын башкы прокуратурасы да тастыктады. 40 жаштагы атка минер 20 январда жарылуу болгон цехти жетектеген. Кырсыктан 2 эркек, 1 аял өлүп, дагы 3 киши жабыркаган. Басылманын өз булагы кабарлаганда, цехтин башчысы каза болоордон 1 күн мурун суракка чакырылган. Өткөн шаршембиде жаңы Ангрен жылуулук электр борборунун 5-энерго блогунда профилактикалык иштер жүрүп жаткан маалда жарылуу болгон. Ангрен шаардык прокуратурасы адам өлүмүнө жана башка оор кесепеттерге алып келген эмгекти коргоо эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Кийинчерээк бул иш Ташкент облусунун ички иштер башкы башкармалынын тергөө башкармалына өткөрүлүп берилген. Өзбекстандын энергетика министрлигинин билдиришинче, жаңы Ангрен жылуулук электр борбору 22 январда маркумдардын үй бүлөлөрүнө $10,000 кун төлөп берген. Орусиянын ар кайсыл аймактарында 23 январдагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын бошотууну жана жемкорлукка каршы күрөштү талап кылган нааразылык жыйындары маалында айрым шаарларда демонстранттар менен полиция кагылышканы жана 3,5 миңден ашуун киши кармалганы кабарланды. ОВД инфонун маалыматына караганда кармалгандардын саны 3564кө жетти. Бул акыркы жылдардагы эң жогорку көрсөткүч. Москвада 1400дөн көп киши, Петербургда 500дөн ашык киши кармалды. Орусия бийлиги кармалгандардын саны тууралуу расмий маалымат бере элек. Бардыгы болуп Орусиянын 100дөн ашуун шаарында нааразылык акциялары өттү. Жалпысынан демонстрацияга 100 миңден көп киши катышты. Алар Алексей Навальныйды бошотууну талап кылышып, Владимир Путиндин башкаруусуна жана анын саясатына каршы чыгышты. АКШда коронавируска каршы эмделген киши бир нече саат өткөндөн кийин көз жумганын РИА Новости жазды. Калифорниядагы Плейзер округунун шерифинин кеңсеси өзүнүн Facebook баракчасына каза болгон адам өткөн айда COVID-19 илдети менен ооругандыгын билдирген. Плейзер округунун саламаттык сактоо кызматы жана шерифтин кеңсесинин коронавирус боюнча бөлүмү адам көз жумгандыгы жөнүндө маалымат алышты. Ал кишиге декабрь айынын аягында COVID илдети жуккандыгы аныкталган. 21 январда эмделип бир канча саат өткөндөн кийин каза болгон деп айтылат билдирүүдө. Маркум округтун саламаттык сактоо департаментинен башка жактан эмделген айтылат. Буга карата жергиликтүү, штаттык жана федералдык деңгээлде иликтөө жүргүзүлүп жатат. Көз жумган киши Moderna же Pfizer вакцинасы кайсынысы менен эмделгени азырынча белгисиз. Россиянын Түз инвестициялар фонду Түркияда коронавируска каршы Спутник В вакцинасын чыгаруу боюнча аталган өлкөнүн фармацевтикалык продукция өндүрүүчү алдыңкы компаниясы менен келишим түздү. Маалыматта аталган өлкөгө технологияларды ташуу башталганы айтылат. Спутник В вакцинасын жылына 1 миллион дозада чыгарууга ылайыкталган. Өндүрүштүн көлөмүн кеңейтүү маселеси да талкууланууда деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Россиянын түркиялык өнөктөштөрү препаратты алууга абдан кызыктар болуп жатканы белгиленди. Коронавируска каршы Спутник В вакцинасы дүйнөдө биринчи болуп катталган. Ал Россиянын Түз инвестициялар фондунун колдоосу менен Гамалея улуттук борборунун адистери тарабынан иштелип чыккан. Аталган препарат тийиштүү сыноолордон өткөндөн кийин 91%дан ашык натыйжалуулукту көрсөттү. Ал эми COVID-19 инфекциясынын оор учурларына каршы 100% натыйжага жеткен. Кытай коронавирус инфекциясын жайылтпоо үчүн жаңы чечимдерди кабыл алса, Бразилия жана Норвегиянын бийлиги мутацияланган түрүн токтотуу үчүн чектөөлөрдү киргизди. Бейжиңден анча алыс эмес Нангун шаарында 2600 орундуу процедуралык бөлмөлөр ачылды. Буга чейин аймактан вирусту чыгарбоо үчүн бир катар чектөөлөр киргизилген. Кытайдын улуттук саламаттык сактоо комиссиясы акыркы суткада Хэбэй провинциясында дагы 24 адам вирус жугузганын кабарлады. Бул аймак баш кала Бейжиңге жакын жайгашкан үчүн абдан каттуу көңүл бурулууда. 2019 жылдын аягында COVID-19 вирусу алгач Кытайда аныкталган эле.